Дрездендин чоң ортосунда Европаны исламдаштырууга каршы миңдеген кишилер чогулду. Пегида уюму тарабынан уюштурулган бул акция Париждеги кол салуудан кийин өткөрүлүүдө. Иш-чара немец саясатчыларынын бул жүрүштү токтото туруу чакырыктарына карабастан өткөрүлгөн. Германия бийликтери активисттерден Париждеги кол салууну пайдаланбоону суранды. Мадридтин Реал жана Португалия курама командасынын чабуучусу Криштиану Роналдо 2014-жылдын жыйынтыгы боюнча ФИФАнын алтын тобуна ээ болду. Ал добуш берүүдө Барселона командасынын чабуучусу Лионель Месси менен Бавариянын дарбазачысы Мануэль Нойерди артка таштап, 3-чү жолу мыкты футболчу аталды. АКШда ардактуу эс алуудагы мугалим Гарольд Деймонд жана анын аялы Эмиль Умизиндерди кол каптай эле алмаштырып турса болот. Алар Нью-Йорктун тарыхындагы эң ири акчалай утушка ээ болушту. Деймонд мега миллион лотереясынан $326 миллион утуп алды. Жаңы эле мультимиллионерге айланган ардагер бактылуу билетин капысынан эле май куюу жайынан $10 сатып алган болчу. Чынында ал уткан акчасынын чоң бөлүгүн салыкка төгүп, 130 миллиону гана колуна тийди. Бирок бул каражат деле 80 жаштагы карыя менен байбичесине кеңири жетери айкын.